Учурда интернет айдыңында ырчы Гүлнур Асановага байланыштуу ар түрдүү кептер айтылып, ырчы кайсы бир убакта атасын карабай таштап кеткен деген кептер жазылууда. Ырчы бул маалыматты төгүндөп, атасы делген адам тагырагы туңгуюк көзгү жалбырак тасмаларынын режиссеру Темиралы Маймашев менен жолугуп маек берди. Алар 13 жылдан бери эми көрүшүп жатышканын айтышты. Мен учурашып чыгайынбы, бир чочуп кетпесин, өзүм кирип чыгайын, туруп турасызбы? Саламатсызбы? Кире берейинби ичкери? Жакшы. Бек отуруп. Денсаулыктарың жакшыбы? Көп жыл болду. Келгениңе Кудайга шүгүр, ыраазымын. Бирок керек деп ойлогом сени. Көп жылдан сүрөттүн сактап жүрдүм. Мен сени эчлесем күнөөлүү эмес убакта. Менен кетсе кечирип кой, эгер мен жаман сөз айтсам. Режиссер жубайым кайсы бир басылмага мен тууралуу чындыкка дал келбеген кептерди айтып, маек бериптир дейт. Мындай да. Анын бергендеринин бардыгы 100% жалган да, бардыгы. Мен четинен ошого мындай жооп катарында айта турган болдум, чынындачы. Эми жалганды да мындай кичине мындай окшошураак кылып айтса болот да. Мен айла жок, бутум кесип салгандан кийин тиги эмеде шаардык ооруканада айла жок. Айнагүндүн колуна түшүп бердим. Айна жок. Каяка барам мен? Үйгө алып келишти. Дечи, бир эмес 2 үй алып бергенмин мага, машина алып бергенмин деп тур. Өзү начальник класс алтын үстөн байлык алчу эле. Ошого машина келеби, үй келеби? Бул мындай. Мен азыр 4 күн болду ошол үйдөн келдим. Мен биринчи жубайым болгон. Чынын мен жашырбайм. Бирок бир үйлөнгөнүбүз, бир жаңылыштык кетип үйлөнгөнбүз да. Убагында ошондой болгон сайыз убагында. Анан ошо жактан качып келдим сурадагарчы, чындыгындачы. Ачка кармады да, чындаш керек да. Мен жеген оокатты мына Кудай карап турат. Барып туруп Тардан деген ити бар эле, ошо куйсам жөө койду. Мына жаманбы жакшы ушудан мен 4-5 бала көрдүм беле. Ушуга мындай мамиле кылбай эле коеюнчу десе болот да. Эми жөнөкөй деле адам эмес, Кудайга шүгүр, эл өзүнө алынып калган адаммын. Жай келе жатат. Эс алуу, жаңы жаркын окуялар. Балким смартфондо жаңыртууга кез келдиби? Же жөн гана жаңы нерсени каалайсыңбы? Муну уюштуруу оңой. Каалаган текна же Infinix смартфону сатып аласың, же 600 сомдон башталган бөлүп төлөөнү таризде да 1000 сом кэшбэкке бол. Кандай гана пайдалуу. Сени Остордун бардык дүкөндөрүнө күтөбүз. Сага смартфон керекпи? Анда сага Остор керек. Анан эми аларга баары бир искусство тиги менен, алардан башка адамдар анын чөйрөдө башка болуп калган. Ал жерде атмосферада ушундай экен, көрсө бүт апасын угат экен, балдар только апасын угат экен да. Бул только апасын, ушундай бар, ушундай семьялар бар. Апасын только угат экен, только ушу апасы эмне деди, ошону аткарат экен. Эми жашырбай эле ачыш керек, мындайда мен эмеде 2 жолу кууду да үйдөн түндө кышында чыгып кетти деп. Сен таш көмүрдө ошондой болгон, сен бир аялды ээрчип кеткенсиң, сен менин 5 баламды чыдап кеткенсиң, анан мындай, анан сен жанагындай жалапсың, андан мындай, ушундай катын болсуң, тиги деп жаман сөздөрдү айтып, Жумагүл Асанова менен ойнош болуп мени чыдап кетти 5 баламды деп. Мен ошого жооп берип коеюнчу, биринчи немеге. Ушул сөзгө. Аландай болгон эмес. Мен таш көмүргө айылдан келип, Аксыдан иштеп калдым, ошо фотосалон ачыпчы. Аны иштеп калсам, эшикте эл чогулуп калыптыр. Анан баягы чогулуп калган экен. Эмнеге чогулуп атат дедим. Анан шайлоо карата, ошол вакытта шайлоолор болуп турганда тигиде. Анан бир кичинекей кызды атыптыр. Чындаш, кичинекей болчу. Анда биринчи класска кире элек болчу. Анан мен жолдошторум айтып калды, сен эмнеси таптың, ушусу чыгарбайсың деп калды да. Мен таанышып, анан
апасы менен таанышкан, апасы жетелеп барды. Сүрөткө түштү, сүрөткө тартты. Мен анан апасы менен тааныш болду. Эме болуп калды. Анан катнашып болуп, мени клипке тартып берейин кызыңы дедим. Анан мындай эле, андай ойношуп барабы эле жалгандарды чыгытып атат дегичи. Азыр ошого келем ошого. Анан ошентип анан жерден ырдап бүтүп анан баягы келип, мен клипти тарта баштадык. Ар жакта Кара Ботом фильм башталып. Кара Ботом деген киного тарттык го. Эме кино тарттык. Апсаттын башынан ал бул кичинекей. Ошондой эле мурунку жубайы менен ажырашканына эмне себеп болгонуна токтолуп өттү. Ошол алып кетип калды дедим, балдарды алып. Мына ажырашып кеттикпи? Мени көчөгө таштап койду. Мына кыдык жерин айтайын. Мени көчөгө таштап койду. Мен аргасыздан. Дагы рахмат жанагы Жумайым Асановагачы. Муга кирип тартып жүргөндө тааныш болуп калды да. Ошонун үйүнө кирдим аргасыздан. Мен айттым, өзү айтты, Жумагул айтты. Мен элдер көрсөм эмне дейт, кирип алды айтат, анда мындай ушак кылат дедилер. Мен айттым, мен көчөдө калып атам мен. Мен эми сеникине кирип турайынчы. Анан ара жакшы болуп кетет. Чөндөктө сокур тыйын жок, бүтпүшү бар. Тигил үйдү татып, үйдү алып кетти. Анан ошентип мен ошо Жумайым Асановдун үйүнө кирип калдым. Мана анан ким таштап кеткен болот? Мени 5 бала менен таштап кетти деп тиги жакта ышкыртып атат. Азыр жалгандын баардыгын эме кылып алмаштырды депчи. Гүлнур айым, мисалы азыркы учурда мына ушул катуу талкуу болуп атат да. Сиз өзүңүз кандай кабыл алдыңыз? Ушул окуяны Ал айымдын берген интервьюсун себеп дегенде баарыбызда эне бар, албетте сиздин жакындарыңызга, бир тууганыңызга, энеңизге мына ушундай сөз тийип атканда кирбеген жерге кирип кетесиң го, бир башкача сезим болот да. Ооба, туура айтасыздар. Мен жөнүндө мындай жомоктор, жолдосум, куру дооматтар болсо буга чейин деле болуп келген, эми чыгармачылык чөйрөсүндө жүргөндө. Анан ал жерден сабыр кылып эле, мындай мен өзүм чыдайм да, өзүмө мындай келген мындай соккуларга да. Анан бул учурда ошол Айнагүл Самиева деген айымдын интервьюсун окуганда мен чынында мындай акыбалда калбадым, анткени энеме аябай боорум ооруп кетти да. Бизди мисалы үчүн апам ушунчалык ак менет менен баккан да, ошол баккан адал эмгектери менен бизге берген тарбиясы менен биз ушундай ийгиликтерге жетиштик да, чын айтканда. Тарбияны берген апамды анан каралып атканда мага катуу тийди. Мен билем бул кимдин колунан келип атат, ким аралашып атат. Аларды куттуктайм. Себебинде мындайынан да көрүштү, тигиндейинен да көрүштү, өзүнчө мага асылып көрүштү. Ал жактан майнап чыкпагандан соң анан мен өзүмдүн табылуу жеримди таптым деп ойлоп кеттим да. Анан апамдын бул жерде бирине сөз келип атат. Апам, бир тууган агам, бир тууган эжем иш калтырбады үй бүлөбүздү тең. Анан ошон үчүн мен дагы багы өзүмдүн дагы чындыгымды көргөн, ошол учурда аралашып калган нерселеримди айтканга туура келип атат да. Баш жагынакей айтып кетти. Ал жак учурда мен кичинекей болчумун, 6 жашнакей. Анан уже бери биз менен чогуу жашап калгандагысынан бери айта алам да. Себеби дегенде анда мен уже 3-4 класс окуп эс тартып калган учур. Кызычуулар болот да, анткени бул жактан биринчи жубайы келип айтып атпайбы, Оштон Бишкекке чейин мындай эле 1 сааттык же кандай оңой эле жол кылып алды депчи, келип скандалдар болуп атканда. Анан андай скандалдардан улам апамдын деле мындай эмеси чыдабай кетти окшойт го. Анан бир 6-7 жыл жашашкандан кийин эсимде ошол 2000 мен бүтүп аткан мезгил болчу. Окууну бүтүп аткан мезгилде чынында 2 жолго булар түшүштү. Мен окууну бүтүп Бишкекке келе бердим. Ошол окуучу кезимде Туңгу күзгү жалбырак фильми тартылды. Бишкекке келе бергенден кийин угуп калдым. Бул 2 жолго түшкөндөн кийин мен аны билет болчумун. Аны биз туура эле кабыл алдык, эми чоңоюп калганбыз да, эс тартып калдык. Кылмыш деген фильмге сунуч киргизип, ошол продюсер болуп, эме Келсинбек Атабеков аркылуу чалдырып, анан мен макулдугун берип ал фильмге түштүм.
Андан кийин ошо күзгү жалбырак туңгуюктун уландысы табышмактуу тагдырлар деп анан фильмди тартууга заключительный сериясын тартканга деп тарттык да. Ошол маалда анан кайра дагы сунуш киргизип, себебинде кылмыштан кийин эле тартылып калды. Буларды мен аябай жакшы билем да. Ал эми режиссер менен Гүлнур Асанованын ортосундагы таарынычтын себебин ырчы өзү айтып берди. Ошол маалда чындыгында сиз Рахат деген айымга баш кошуптур. Анан бирок мен эми баягы чоңоюп калганмын, эсим. Экөөбүз бир жашаганбыз квартирасында. Үйлөнбөй эле мында ошонун квартирасында бир көргөн адамдар үйлөндү деген ой болду. Ошондо жүрдүк да. Аны баягы мен өзүмдүн көргөн эмемди айтып атам да. Ошол үйлөнгөнүңүз бирок чын эле да. Анан ал аялдын үйүндө чогуу жашап калды. Мен дагы сединде фильмди чогуу тартып бүтүрөлү дегенге байланыштуу. Анан 2 жылдай эле болду. 2 жыл. Эми андан кийинкиңизди айтып аткан укканыбызды может чын эле ал дагы бир андан кийин нерсе болгондо эле жок. Анын мен ишим эмне дейм да. Биз уже 2 жолго түшкөндөн кийин канчага үйлөнөт адам өзү билет да. Эркек киши каалашынча үйлөнөр мисалы үчүн. Бирок сиздин энеңиз менен апаңыз менен 7-8 жылдай чогуу жашап калышты да. Бирок азыр келатканда сиз айтып калбадыңызбы? Көп жылдан бери көрө элекмин депчи, мына таттууларыңызды, азык түлүгүңүздү алып көргөнү келип атасыз да. Дарегин билип алыпчы, байланыш жок экен да. Анан буга чейин дагы сиздин үй бүлөңүз жөнүндө сизден жеке интервью алып атканда атаңыз жөнүндө сөз баштайын дегенде таарынычыңыз барбы же мындай маалымат бергиңиз келчү эмес да? Эмнеге таарынычыңыз барбы бул адамга же кандай? Эми ушунча мындай ачыкталып эме болуп атканына билбейм. Айтсам туурабы же туура эмеспи билбейм, бирок мен бир гана баягы Аллахтын астында ар дайым акыйкатты айткан эле кызмын. Айта алам, балким бул менин таарынычым туура болгондур же туура эмес болгондур. Бул тарап балким мен тарына турган нерсе кылбадым деп жүргөндүр. Анткени ошол фильм бүткөндөн кийин эле биз байланышканыбыз жокпуз. Ошол фильм бүткөндөн кийин ошол окуя болгон. Андан бери эсептесек, биз мына 2007-2008 жылдар болду да, болчу 2007. Андан бери эле 13 жыл болуп атат да. Ошондон чын эле 13 жылдын арагында мен бир да байланышкан эмесмин. Мына азыр мына пикирлешип, мына чындыгында Аллахтын астында отурабыз турабы, мен байланышымды үзгөм да. Мен ошондо 2008 жыл, 2007 жыл ошол 2-курс болчумун. Ошол фильмди коюп кеткенде, булар бүтүрүп акыркы фильмди. Мен ошол үйүн карап, тазалап, ошондо 2 сестренкасы келген, ал айымдын, Рахат айымдын. Анан ал булар келгенчекте ошол 2 сестренкасы багы жардамдашчу, контейнер иштетчү да, Дордойдочу. Айгүл деген да, 3-чү сестренкасы бар эле, алызыраак. Анан ошо 3-өбүз, 4-өбүз жашап калганбыз ошол жерде. Анан келгенчекте алар билбейм, өзүнчө бир мындай Айгүлдөн башкасы, Айгүл билет бардыгын, мынакей бардык нерсеге далил болуш керек да. 2 берки сестренкасынын атын унутуп калдым, ошол Рахат айымдын. Ошолор келгенде бир фитна деп коет го. Мындай бир ушак чыгарыштыр да. Мына ушул таарынычтын башы ошол жерде болгон да. Ушак чыгарышкан экен. Балким ошол айым бул кишиге айтып отуруп же ушул жерин жакшы билбейм, бирок мен уктап жаткан бөлмө баягы эшиги жок болчу. Кухняда угулат эле да. Ошол кухняда тамактанып атканда ошо угуп калдым, мындай сөз болду. Анан деп эле баягы ушак башталды да. Анан бир маселеси болуп атат да. Мен аныкташым керек болуп калды эле да. Анткени ушак чыгарып атышат, 2 сестренкасы, ага ишенип атат, балким бул киши дагы эми мен багы бирөөлөр менен жакын мамиледе болуп койду дегенчи. Анан ал жерде мен баягы ушунчалык катуу тийгени, алар мага ойлоп көрсөм ачык айтканда эч ким эмес экен, бирөө дагычы. Анткени ал айым да мага эч ким эмес да. Сактамгандай, далилдегендей, бирокчу карасам бөлөк адам да. Менин же бир тууган канымдан бир нерсе болбосо да. Ошон үчүн ушундай нерселерге алар ишенип атабы. Анан бирок бул тараптан бир андай ойлобогула, бул уят болот, жана же мындай деп мындай токтотконду мен күттүмбү же анандай болбогондон. Ал ошол эми түшүнүп атам, адамбыз да, мындай бир күмөнгө кирип кетебиз да. Эми ал кезде жаш элем да.
Анан ошол жерде ошондой маселе болгондо анан мен хорошо дедим дагы, бул киши чогуу болуп эртең менен эрте туруп ошол Рахат айым мен үчөөбүз барып больницадан ошондой осмотрдан өткөнмүн да эми. Анан Рахат айым бул кишиге айтып атат да эми жөн эле койсок болмок да, таптаза экен кызың депчи. Деп десе, анан билем эсимде, сиз бооруңузга кызып эми капа болбо, тиги бу депчи. Эми ошол гинекологдон чыккандан кийин акыбалымды көрүп атасыңар да, мисалы кандай болот да. Ыйлап кеткем, анан ошондон кийин эле мен эмемди жыйнап, бирок мен ошондо туура эле кылган экем. Балким баардык нерсе, ситуациялар туура эле келет экен да. Ошол жерде 5 киши болсо ушак чыгарган. Алардын баарын аныктап туруп мен таза экенимди кетип атам да ал жердечи. Бирок ошол жерде жашоо мүмкүн эмес болду. Мен анткени андай адамдар менен чогуу жашоо мүмкүн эмес болду. Мен кетип калдым. Бирок кетип атканда дагы Рахат айым ыйлап кетпечи деп эми бунун баары мындай карадым. Мунун түштөн кийин эмне кереги бар дедим дагы. Анан кетип калдым, эжемдин үйүнө кеттим. Болду ошол таарынычым менен мен байланышкан жокмун. Көкүрөктө калыптыр, бирок бул нерсе чыкты. Мен чыгардым да. Ушул суроолорду бериверчи эле мен айта албайт элем да. Каалабайт элем. Бири-бирибизди түшүнө албай тургандай кырдаалга келип калды да, муну айтып аткан чындыгындачы. Мен муну мен жанагы жакка алып барганын себеби эртең мен ууп тур. Тигинде ушак болуп алып барган себеби бага жерде мен мунун мамасын отчет беришим керек да. Сен эмне кызды карабай жүрөсүң дегенде ошол үчүн мен муну кошо алып барганым чын. Бул башкача түшүнүп алды да. Мындай тиги мени атайлап мени текшерип неме болду депчи. Анан тигиден чыкканда мен сүйүндүм, наоборот. Тиги ошо немеден поликлиникадан чыккандан кийинчи. Себеби мен жумаканын алдында, мамадын алдында менин жүзүм жарык. Значит, жакшы, нормально. Тиякта ошондой көп нерселер давить этип биз экөөбүздү неме болуп конфликт кылып койду да. Бул жанагы массалык маалыматтарда гезиттердин иштегендердин арасында журналисттер деле оянчүшмөдү. Ар кандай ушактар чыгарып ишти да. Мен жөнүндө, бул жөнүндө дагы бул менен мындай конфликт болуп, экөө эки башка болуп жүрөт дегенде мындай буларда бир абдан бир чоң таарынуу болгон. Сен мындай бир жаман ишке баргансың Гүлнура менен. Ошон үчүн бул сага жолукпайт, сен менде айтпайт. Бул интервьюлерде мындай айтпай койду да, телевидение болуп аткандардачы. Анан ошентип неме алган үчүн ушул жерде ошол неменин түйүнүн чечип коюш керек. Чогуу атасы тарабынан зордук зомбулукка кабылган деппи же кандай? Ошондой сыяктуу да чыгарып ишкен да. Биз эч андай болгон эмес. Биз ата балада кыздар эле жүргөнбүз. Мен жакшы көрөм, кызымды да көрөм. Анан ошо көптөн бери көрбөй алганман, келген өзүм ишенбей калдым. Чынындачы. Мен муну менен көп мындай конфликтке барган жокмун да мен. Мына ошол маекте мүлк жөнүндө дагы сөз болуптур да. Үй, мен жашаган үйгө Асан агаларды киргизип алды деген сыяктуу, ошолорго берип койду деген сыяктуу, жолдошумду колдонуп мынакей азыр чыгарып жиберди деген сыяктуучу. Ал үй кимдики эле өзү? Ал мындай болду да, тактап айтыш керек. Ал менин атамын. Атам менен бир тууганын кыздары бар. Мага эже болот да. Ошонун үйү болчу. Үрбүкан деген. Ал кишиден биринчи мен сатып алгам да. Мен сатып алгам, бирок апар менен кылайын дегенде бирде о кемпирди алып келели деп Кочкор атага жатып калыптыр больницага. 3 жолу бардым да, бирде атан эмесем Токтогулга кетип калды. Бирде барганда Бишкекке немеси жанагы сиңдисинен кыз алып кетиптир. Ушундай болуп, мага апар менен болбой калды. Анан ортодо мен сатып алган боюнча калды да. Анан кийин мен бияка Бишкекке кетип калганда анан Жумагүл Асанова ошолордун сиңдисинен сатып алды. Себеби ошолор баягы кемпир өлүп калгандан кийин завещание ошолорго калды да. Анан ошодон булар сатып алды немеде. Анан мен тияка кеттим. Ошону угуп алып, өзүң кубала бериптир, андай мындай деген шылоолорду айтып.
Бул жерде эми түшүнүктүү болуш үчүн действительно эч кимди куулаган эмес. Анан болгону бул жерде бул киши сатып алганда юридикалык документти бүтүрбөй калганына байланыштуу гана алар баягы канча жылдан кийин алар да келип баягы каза болгондон кийин завещанияны таштап кетип атпайбы берки эмеге кызыначы, багып алган кызы эле. Унутуп калдым да, чын айтсам, аты ким эле? Анаркан беле? Анаркан эже, бирок мага баягы чалганда мен канчага байлаа истедим, себебинде мен аны сатып берип атам, апама сатып берем депчи. Десем, баягы ошол учурда 150 000 сом эле сомдук болчу чындыгындачы, анткени ремонту жок, двухкомнатный үйлөр ошо Ташкөмүрдө ошондой эле 150 000 сом ушундай жок, 400 000 сом бересиң деди. 5 000 долларды мен кадимкидей эсептеп, сатып алып, юридикалык нотариустан өткөрүп, как положено, мамама өткөрүп бергенмин. Мен алгам, мен күбөмүн да. Мен бергем да, акчаны мен сатып алгам. Анан эч кандай ал квартираны бирөө басып калган жок, анан бирөөнү чыгарып ийген жок. Эми Аллахтын астында деле туура нерсени айтып өтүш керек да. Андан соң Темиралы Маймашев бутун кестирүүгө мажбур болгонун жана ал убакта жардам берген эч ким болбогондуктан унасын сатып дарыланган күндөрүн айтып, учурдагы абалы, жашоо шарты тууралуу кеп кылды. Мүмкүнчүлүгү чектелген адам деген анча көңүл бурчу эмес да, көрсө көп нерсеге жете албайт экен, бата албайт экен, ошон үчүн чектелүү экен да бул. Мына эми түшүндүм да, мүмкүнчүлүгү чектелген дегенгечи. Эми мына жакта канча жашоо болот, Кудай билет. Андай болсо башка түшкөн адам көрөт да. Былтыр дагы мен ушул квартирада туруп кеткем. Анан тил жактан келгенден кийин бара турган жер жок. Анан ушул квартирага кайра отурдум да, кайра келипчи. Ансыз башка квартираларга болбойт экен. Туура келбей калат экен, бар немес. Мен мындай немеге да туура келбейт. Басып чыкканга немерек болуп калып атат да. Канча төлөп жашайсыз бул жакта? 4000 берем. Өзүңүз жалгыз эле? Жалгыз эле. Анан светине башка төлөйбүз да. Мына мындай кетиргенде эми мындай балдар алып келип берет. Мен жолдош балдарым бар, бу жерде мынагы үйүнүм бар, албай деген. Мындай кылып бияка алам, жылып, анан мындай кылып, анан андарды бияка алам, мындай туруп турсун бата деп туруп. Анан мындай жылып, анан мени өзүм мындай кылып туруп, анан сууда ичип. Анан буга пельме мышырам, мындай неме алып. Анан бул коляска мен эшикке чыкканда пайдаланам, тияка чыкканда. Пельмень жейсизби жагандай? Иә. Пельмень эле жасап жейсизби да? Ооба да, мынага салып кайнатып, анан өзүм неме кылам. Анан сууга мына краны чыгат, анан мына калып айылым бар, ошол келип сууду алып келип берет, атырды алып келип берет. Анан мындай тамак аш немелерди барып магазинден, дүкөндөн алып келип берип атат да. Балдага көрүп аракет кылдым. 7 жолу жыгылдым, 2 жолу башым жарылды. Тагдыр бул, чын эле эртең биздин башыбызга эмне келет эч ким билбейт. Бул Аллах Тааланын буйругу. Сизге Аллах Таала ден соолук берсин. Курууга келген жокмун, мен жардамымды берип коеюн деп атам да. Сиздердин көзүңүз чөрдө деп берип койсом болот да. Бул адрести билбейт болчумун, сиздин бул жакта кандай чыгып билбейт болчумун. Анан мага бир тууган агаңыз Сагын ага чалды мен телефонума. Ошол киши аркылуу, бир тууган агаңыз аркылуу мен адрестерди билип, анан келип отурам да. Мен эч нерсеге мындай бир түшүнбөй да калдым да, туруп элечи. Мен килишип калам, улам эле бир нерсе кыпчылып калам. Мен мейли деп түшүнттүм да. Анан уже чыдай албай калдым да. Анан мен бул жерде азыр 100 000 сом 100 000 сом о жерде. Сиз өзүңүздүн керегиңизге жарата аласыз. О жерде мен келип шашылып кеттим. Бул алмаштырган жокмун. 1200 доллар жерде. Сизге тапшырып атам. Бактыруу болду, ден соолугуңду эч көрүп
Батаңызды Рахмат. көрүп коермиз. Мен ар бир батада дуада тилектер кабыл болот. Эми канча жылдар өттү, бирок алдыма келип отурганың мен үчүн өтө чоң бакыт. Эгерде менин бир туура эмес бир түшүнбөсүк болсо кечирип кой. Мен баарын кечирдим. Эгер мен сени азыр кайрадан көрүп отурганыма өтө бактылуумун. Чынын айтыш керек, чоң бакыттын үстүндө дайым бир болуңдар. Бирге бололу, тынччылык болсун. Бардыгыбыз бири-бирибиз менен бир туугандай учурашып, жакшылыктардын үстүндө жүрөлү. Супер ТВ телеканалы бул окуя боюнча экинчи тараптын пикирин угууга даяр.